Башкы прокуратура мамлекеттик сатып алуулар тармагындагы мыйзам бузуулар боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөлүү органдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кылмыш иши туулгандыгы тууралуу жана нике күбөлүгүн даярдоо боюнча конкурстун айланасында козголгон. 2017-жылы мамлекеттик каттоо кызматы бланктарды даярдоого конкурс жарыялаган. Анда Госнак аттуу ишканадан сунуш түшүп, бирок талаптарга жооп бербегени үчүн сунуш четке кагылган. Экинчи жолу жарыяланган конкурста Госнак менен катар дагы 2 ишкана сунуш берген. Анда да 3 ишкана талапка жооп бербеген үчүн сунуштар четке кагылган. Бирок буга карабай, ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругунун негизинде күбөлүктөр үчүн бланктарды даярдоо Госнак ишканасына тапшырылган. Башкы прокуратура аталган ишкананы тандоодо мыйзам бузулганын аныктап, мамлекеттик каттоо кызматынын айрым кызматкерлерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Арашан айылындагы үйүнүн жанында жери болгонун тастыктады. Маалыматка ылайык, Атамбаев президент учурунда аны кайтарыш үчүн ал жер атайын кызматтын 9-бөлүмүнө берилип, бирок кийин сатылган. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында, ал жерлер 1980-жылдары дача иретинде УКМКга берилген. Ал участоктор 2011-жылы УКМКныкы экени документтештирилген. Өткөн жылы май айында президенттик кайтаруу максатында 9-бөлүмгө кайтарылып берилген. Андан кийин ал жер эч кимге керексиз болуп калгандан кийин жеке жактарга сатылган. УКМКнын өкүлү мекемеге тийиштүү жер Атамбаев президент болбой калгандан кийин сатылганын кошумчалады. Буга чейин Клоп интернет сайты ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Арашан айылында жер сатып алгандан 2 жылдан кийин аталган аймактан УКМКга жер бөлүнүп берилгенин жазып чыккан. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Арашан айылынан 2 гектардан ашык жер сатып алып, тамсалып жатканы 2016-жылы белгилүү болгон. Атамбаевдин тамсалышы коомчулукта кызуу талкууга жем таштап, оппозициянын кескин сынына кабылган. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжал боюнча УКМКнын тергөө абагында отурган Улуттук энерго холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин адвокаты жогорку сотко арыз жолдойт. Бул тууралуу анын адвокаты Бактыбек Жумашев кабарлады. Ал 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотунун Калиевди бөгөт чарасын камакка алуу боюнча чечими туура эмес деп, жогорку соттон бул чечимди четке кагууну өтүнүүдө. Жумашевдин айтымында, Калиевдин ден соолугу начарлап, алакта өнөкөт оорулары козголуп жатат. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев шектүү катары 18 апрелде кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында отурат. Айта кетсек, буга чейин камакка алынган Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев да тергөө абагында ден соолугу начарлап кеткенине даттанган. Кийинчерээк анын абалы оорлогону кабарланып, бирок маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети четке каккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экономика чөйрөсүндөгү жана кызматташтык кылмыштар боюнча токтотулган жана кыскартылган иштерди кайрадан карап чыгууда. Бул тууралуу аталган комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай иштер 8 февралдагы коопсуздук кеңешиндеги президенттин тапшырмасын аткаруунун алкагында жүрүүдө. 2018-жылы УКМКнын коррупцияга каршы кызматы 117 кылмыш ишин козгогон. Анын ичинде 60 кылмыш иши коррупция багытында болгон. Бул иштерде мамлекетке 1 миллиард 150 миллион сом чыгым келген. Анын ичинен 95 миллион 478 миң сом өндүрүлгөн. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 8 февралында коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Мындан соң президент өлкөдөгү жемкорлукка каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражаттарды топтоо үчүн өзүнчө эсеп ачууну тапшырган. Мындай эсепти ачуу боюнча өкмөттүн токтому 22-июнда жарыяланды. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Режеп Тайып Эрдоганды Түркиянын президенттигине кайрадан шайланышы жана ал жетектеген Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын парламенттик жеңишти алдыга чыгышы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Куттуктоодо шайлоонун жыйынтыгы сиз багыттаган реформаларга жана жасап жаткан иштериңизге Түрк элинин көрсөткөн чоң ишеничин айгинелейт деп айтылат. Ошондой эле Жээнбеков Кыргызстан жана Түркиянын ортосундагы мамиле мындан ары өнүгөрүнө ишенимин билдирген. Эске сала кетсек, 24-июнда Түркияда президенттик жана парламенттик шайлоолор өттү. Добуштардын 99% саналып бүткөн маалдагы жыйынтыкка ылайык 52,5% менен азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган жеңип чыкканы кабарланды. Ал эми оппозициячыл Республикалык элдик партиянын талапкери Мухаррем Инже 30,67%, абактагы Күрд улутундагы саясатчы Элдик демократиялык партиянын лидери Селахаттин Демирташ 11%, Жакшы партиянын лидери Мерал Акшенер 10% добуш менен 4-орунда келе жатат.
Дем алыш күндөрү Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2 киши сууга чөгүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 24-июнда Бишкектин Свердлов районунда Чоң Чүй каналына 42 жаштагы киши чөгүп кеткен. Куткаруучулар ошол эле күнү маркумдун сөөгүн таап, милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Ошол эле күнү Чүй облусунун Ала Мөдөн районунда 17 жаштагы бала энергетик дачасындагы көлмөгө чөгүп кеткен. Сөөктү куткаруучулар тапкан. Жекшемби 24-июнда Ысык Көл облусунда да 2 кырсык катталды. Куткаруучулар Тоң районунун Бөкөнбаев айылында чөгүп кеткен 16 жаштагы баланын сөөгүн суудан алып чыгып, туугандарына тапшырган. Экинчи Каргаша Ысык Көл районундагы Чоктал айылында болгон Лазурный берег пансионатында чөгүп кеткен 24 жаштагы тургундун сөөгүн да куткаруучулар тапкан. Бишкек шаарына жакын жердеги Ленин айылында акча алмаштыруу жайы тонолду. Анын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда колуна курал кармаган 2 киши акча алмаштыруу жайына кирип, тросту терезенин темирине байлап, аны булкуп жулгандан кийин сейфке салынган акчаны алып чыгып кеткенин көрүүгө болот. Маалыматта кылмышкерлер болжол менен BMW X5 автоунаасы менен изин жашырганы айтылат. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы окуя 24-июнь күнү таңкы саат 4 чамасында болгонун, кол салуунун натыйжасында 1 киши жабыркаганын маалымдады. 24-июнда Венгрияда өткөн грек-рим күрөшү боюнча гран-при мелдешинде кыргыз балбаны Каныбек Жолчубеков алтын медаль тагынды. Аталган мелдеште Кыргызстандан жалпы 10 спортчу катышкан. Анда кыргыз балбандары 1 алтын жана 2 коло медаль тагынышты. Каныбек Жолчубеков 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, алгач венгриялык Габор Френчти 8-0 эсеби менен, жарым финалда венгриялык Эрик Торбаны 4-1 эсебинде утуп алды. Финалдык беттеште Жолчубеков кытайлык Сайлайк Валихан менен беттешти. Кызыл беттештин жыйынтыгында кыргыз балбаны 7-1 эсебинде жеңишке жетип, алтын медальга ээ болду. Урмат Аматов 63 килограммга чейинки салмак ченинде күрөшүп, коло медальды багындырды. Ал алгач сербиялык, андан соң венгриялык балбанды уткан. Жарым финалда Аматов египеттик балбандан жеңилип, коло медаль үчүн күрөштү. Анда ал сербиялык балбанды 8-1 эсебинде утуп жеңишке жетти. Ал эми Атабек Азизбеков 82 килограммга чейинки салмак ченинде казакстандык балбан менен күрөшүп, коло медаль тагынды. Кыргыз гидромет бир жумага карата өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайынын божомолун таратты. Маалыматка караганда, апта ичи күн күркүрөп, жамгыр жааганы менен көпчүлүк аймактарда абанын температурасы 30 градустан жогору болот. 25-26 июнь күндөрү көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Таласта 22-27, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 25-30, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градус ысык болот. 27 июнда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн, бирок абанын температурасы көтөрүлүп, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 29-34, Чүйдө 27-32, Таласта 26-31 градус ысык болушу болжолдонууда. Нарын, Ысык Көл облусунда салыштырмалуу 21-26 градус салкыныраак болот. 28-29 июнда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы көпчүлүк аймактарда жогорулайт. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу.